Ассаламу алейкум, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Ушу ата энелер тууралуу программаны улай. Азыр мен ушул Баткен облусунун Кадамжай деген районуна келдим. Бул келгендин себеби атайын Россия мамлекетинен бүгүнкү кутукталуучу атанын кызы ошол атасына сюрприз болуп келатат да. Анан ошол азыр биз бул жерге келип токтоп калдык. Бул Кара Дөбө деген айылда мына ушундай өзүңүздөр азыр менин аркамда турган бир бала бакча ачылган экен. Ушул программага бүгүнкү ошол сюрприз болуп келаткан эженин апасын, эже ошо апасын тарттырам деп бир 2-3 жыл мурда чалган да, бирок тилекке каршы тартып албай калып, эми энебиз бул дүйнөдөн көз өтүп кетиптир. Бейишин берсин деп тилейбиз. Анан ошол энебиздин атына кыздар балдарын жакшыраак алып туруп бала бакча ачышкан экен. Ушул бала бакчаны бир аз тартып коеюн дедим. Анан ушуну энебиз эскерүү мененчи. Анан ошо кызы менен азыр маектешебиз. Менин ата энем программасы бүгүнкү мына ушундай окуялар менен коштолгон турат. Жакшылап байкап туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, Гүле эже деп эле коеюнчу. Себеп дегенде өзүнөн сурайлычы, чындатынчы. Качан бул идея ишке келди деп сурайын сизден, каяктан келе атасыз деп сурайын, анан бул жерге эмнеге токтоп калдык? Эми бир аз маалымат бердим мен урматтуу телекөрүүчүлөргөчү, бирок өзүңүз дагы өзүңүздүн оозуңуз менен айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Иркутск шаарынан келе жатамын. Мен бул идеяны 4 жыл алдым. 2022 жылы ошо апам анда көзү тирүү эле. Ошол мезгилде апама сюрприз кылып, майрам туулган күнүнө кылмакчы элем. Турмуш баягы кыстаган, ойлогон ойду кыстаган турмуш дегендей апам көз өтүп кетип, успет этпей калдым, болбой калды ошол ишим. Анан мына азыр 3 күндө менин эжем атамды умурага жөнөткөн эле. Ошону келишине кичине белгилешип аткан. Анда мен сюрприз кылып келдим ошону. Алар эч кимси билбейт. Ошонун алдынан кичине апамды дагы эскерип, ушул апам атына ошол эжем, чоң эжем, ушунчалык ыраазычылыгымды билдиремин. Апамдын атын унутпай, ушул үй тибиндеги бала бакчаны ачып, ошону бир апамдын дагы көзү түшпөсө дагы ич болсо садиктин мына немесин түшүрүп коелук деген ойдо. Атын берип коелу деген ойдо ушуну ишке ашырдыңыздар, Кудай кааласа. Ошол келген жерибиз. Сардал эне бала бакчасына бир аз кирип сиздерди кичине саякаттатып коелу. Себеп дегенде Гүл эжебиз дагы ушул апамды эскерип, жок дегенде арбак сезсин деген максаттан ушул жерди дагы тартып коюуну өтүндүк. Ана жүрүңүзчү кирели. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз кирип баратабыз кыскасы. Ошо бала бакчаны бир сыра көрсөтүп коюуну өтүндү эле да, чынын айткандачы. Сардал энебиздин атындагы бала бакча. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Тынчсыздарбы? Бул жагынан кирип. Бул жактан кирет экенбиз. Мынакей эмне жерде жазып коюптур. Сардал эне бала бакчасы депчи. Мынакей азыр бутты чечип киребиз. Мынакей балдар. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Давайте, дети! Мынакей Идите сюда, пожалуйста. балдар бери тарбияланып да, сиз тарбиясызбы? Жакшынакай кылып туруп баардык шарттары менен куруп койгондугун дагы көрсөтүп коелу урматтуу көрүүчүлөр. Бул да болсо ошо энебиздин арбагы сүйүнсүн деген максатта тартып атканын эске алыңыздар. Эже мисалы үчүн ушул энебиздин ушул садик тууралуу, мисалы бала бакча тууралуу, мисалы үчүн ушул эфирди көргөндөргө бир маалымат берип койсоңуз, энебиздин атын коюу делилгеси качан ишке ашты, анан кантип бул жерде бала бакча ачылып калды? Бул идея бул эжемдики. Ошо апам өткөндөн кийин апамды ушу кусалыктан болгон иш да булчу. Ошо апамдын аты өчпөсүн. Эч болбогондо ошол мына балдардын ушул апам өзү ушул жерде туулуп өскөн да, негизичи. Ошон үчүн апамдын аты өчпөй, эл журт ушул неме пайдасы тийсин деген ойдо эжем ушинтип ачкан да. Мындайда мисалы үчүн биздин улуу урматтуу генералыбыз Камчыбек Ташиев апасы көзү тирүү кезинде ушу аялдар үчүн бир оорукана ачсаң, ушу аялдардын ушу төрөттөн кыйналган аялдар үчүн бир шарт түзүп берсең, кийин бир акчаң болсо деп илгери үмүт кылып чыккан да. Анан азыр эми жалалап да, мисалы ушундай бир апасынын аты коюлган чоң бир оорукана түптөлгөн да. Балким Сардал энебиздин дагы бир кездерде ушундай бир тилеги болду беле деген ойда. Ооба, мен апам мындай эмне десем, мен апам ушунчалык мындай жакшы адам болгон да.
Endi taynem aytıp maktап kalчу эле, ушунча жакшы окуган апаң депчи, мугалим болгусу келген илгери депчи. Ошону не ойлоп анан эжем апамдын ич болсо көзөсү дагы ушул немеси ишке ашсын деген ойдо бала бакча кылып, балдарга билим берип, кичине салым кошойлу деген ойдо ушул бала бакчасынын үй түбүндөгү ачышкан. Энебиздин арбагы сүйүнүп турсун ар дайым. Демек энебизде бир мезгилдерде ушундай бир ойлор болгон экен да, сиздерге айтып келе турчу экен да, демек баягы балдарды билимдүү кылалы, балдар жакшы шарттарда тарбиялансын деген бир максаттарын. Мен апам ушундай жакшы адам болгондо, да, апам ушунчалык жакшы адам болгон. Апам бизди тарбиялап жатканда постоянно айтчу деди да. Бата менен эрге көрөт, мээнет менен жерге көрөт деген ой не кылып, анан дагы бир ураны болчу апамдынчы. Колдай иштеп, байдай жаша депчи. Барга көппө, жокко чөкпө деп ушинтип бизди ушун тарбиялап келген да апамчы. Ошонун немесинен азыр биз ушул апамдын ушундай сөздөрү менен жашап келе жатабыз да энди. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Сардал энебизди бир аз эскердик. Азыр эми биз бара турган жер башка жер. Ал жерге барганда да ушу балдар, кыздары, жакын туугандары энебиз тууралуу дагы, анан атабыз тууралуу да бир топ маалыматтарды жеринен беришет. Азыр биздин негизги максатыбыз ушул бүгүнкү иш-чарага атабыздын ушул ажы тоюна чагылдыруудан мурда ушул Сардал деген энебиздин атындагы бала бакчага тийип, ушул Гүл эжебиз дагы апам бир эскерип коелу деген максатын ишке ашырдык. Азыр эми түптүз эле ошо атабыз баягы той кылып аткан жерге баралы дагы, анан тууган уруктан интервьюну алалы. Ага чейин биз менен бирге болуп туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз Кадамжай шаарына келдик. Ушул кафелердин биринде, ушул шаарда кафелердин биринде атабыз, мына ажы атабыз деп коелу. Атабыз өзүнүн ушу тоюн белгилеп жаткан учур экен. Азыр Гүл эжебиз болсо жана биз жогоруда айткандай кылып туруп сюрприз болуп келаткан чагы азыр машинеде отуруп турат. Анан биз атабыз менен кичине кобурашып алгандан кийин анан Гүл эжебизди чакырабыз сюрприз катары. Кандай таасир калып атат азыр сизде? Кандай толкундануу болуп атабы, болбой атабы дегендей да? Өтө толкунданып атам, себептен атамды сагыныч, толкундоо болуп эмнедешимди да билбей жатам азыр. Атабыз билбейт. Билбейт, эч кимси билбейт. Ким билет бул жерден билгенди? Бир эле сиңдим билет. Эң кичине сиңдим билет, калган эч кимси билбейт да. Азыр эми атабыз менен колун кармап, өп жыттап дегенде, мынандай жыт жок болсо керек менимче, туурабы? Күйөө жолдошум, 3 уулум бар. Ошо Россия шаарында жашайбыз. Иркутск шаарында. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз ишти бышырбай, дароо сюрпризге өтөлү. Азыр мен атабыз менен кобурашкандан кийин анан сиздерге белги беребиз, анан сиз сюрприз болуп кирип барасыз. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшылап карап туруңуздар. Кызыктын баары алдыда. Сиз кимиси болосуз? Бир тууган сиңдиси. Mo sürprizge kандай karadыңыздар? Вашта мен билген элем. Siz bilgensiz? Айтпадым эле. Атабыз билбейт, азыр достор менен отурат азыр, Siz kimisi olasiz? Мен Касова. Bir tuğan. Bilgen emasмын. Siz de bilgen emas. Siz üçün sürpriz boldu. Sürpriz болду. Кана bir учурашып болуңуздарчы, көрүүчүлөр үчүнчү bir кайра баштанчы. Башы ойлаган эмесмин. Ооба, ошол сюрприз атайын алып келатам. Оштончу. Атайын атабызга сюрприз болсун деп, анан сиздерге сюрприз болдун депчи. Атабыздын бүгүн тою болот атат, ажы той болот атат. Дос туган, жородолоштун баары ушул жерде. Азыр эми атабызга сиз алып кирсеңиз биз да, кирип бир учурашып, анан тааныштырып, анан бир аздан кийин сиздерге биз кабар беребиз, анан сиздер кирип барасыздар, Жүрүңүз анда. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп, урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр Кадамжай шаарындамын. Дагы бир бактылуу атабыздын сүйүнүшүнө сиздерди ортоктошулган атам. Мынакей. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп, мынакей. Ажы тойдун негизги белгиси мына ушулар. Бул болсо атабыз окшойт да. Кандай отурасыз? Жакшы отурасызбы? Аман эсен күлүгүчтүү отурасызбы? Бир кучакташып коелу, ушундай бир эмеси бар, бир салты бар аба. Тынч отурасызбы? Ооба, мен ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов деген.
жалаң аталарды, энелерди сүйүнтөм да. Анан о алыстан сиздин ажыдан келгениңизди угуп алып келдим бул жергечи. Тойду өткүзүп атасызбы? Канчага чыктыңыз ата? 76'da 76'da 40 жаштагы жигиттейсиз го атайы. Спортсменсизби? varsan yaşarıp kalasın kesin. Барсаң жашарып калсаңыз. Кандай барып келдиңиз? Кыйналбай барып келдиңизби? Yaxşı varıp geldim. Ал жактар тынч отурушабы экен? Çok yaxşı ekan. Дуаны кылдыңыз кыргызстандыктарга? Kolundan keyin ibadatlarını kıldım. Mavuşum, Allah Teala etken ibadatlarını. Kolundan keyin kesin hareket ettim. Аба канча балаңыз бар өзү негизи? Жалпысынан Yaşıyor. 5 балаңыз бар, а? Şu 5 баланы чоңойтом деп эмне турмушту баштан өткөрдүңүз? Turmuştuk öyle, barda baştan ötürdüm. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз ата? Ben köpten köp şoförlük kıldım. Avtobüs bindim köylere. Ya yerde taşıdım, bir gündü, Kazancay marşrutu boyunca 26 yıl işlettim. Бул мени бакылдап бирөө жарым айтып эле келет деп. Ушул журналист келет деп айтып эле айтпады беле? Ya ben bilgenim yok. Азыр мени көрүп таң калып атасызбы? Каяктан келип калды деп бул. Жалаң аталарды ушинтип мактайбыз да. Балдар кыздарыңыздын буйрутмасы менен кыздарыңыздын өзгөчө. Атайын ушу сизди сыйлаган урматыңызды ошол видео аркылуу дагы бирөөлөргө сабак болсун дейт. Атаны сыйлагандар көрсүн дейт. Апаны сыйлагандар көрсүн деген максатта мени жиберси да. Анан мен келип калдым ата. Азыр бүт тууган уруктарыңыз чогулуп калыптыр, а? Анан эми сизге мен жөн келбей бир сюрприз ала келгем да. Ал кандай сюрприз болушу мүмкүн сиздин оюңузча? Ya bana sürpriz bir nevrem kıldı da. Кандай сюрприз кылды сизге? Bana son onların içinde Umur'a sertifikat alıp geldi. Сертификат алып келип бердиби? Кана ошо сертификатыңызды көрөйүн. Үйдө калдыбы? Сертификат үчүн кол чаап койбойлубу? Кандай дейсиздер? Кудай кааласа Умурага дагы атабыз барган атат, а? Дагы кандай сюрприз болушу мүмкүн сиздин оюңуз боюнча? Ya yen bundan bir yakın. Сюрпризди алып келиңиздер. Ишти бышырбай сюрпризди алып келиңиздер. Кол чаап турабыз мынакей, сюрприз кошулуп келди мынакей. Мына ата сюрприз. Кол чаап турабыз, кол чаап турабыз. Эң жакшы көргөн кызым деп эсептейт экенсиз ата. Эми баарын жакшы көрөсүз, бирок өзгөчө мисалы сырдашкан, мисалы кучакташып, мисалы ушул кызыңызга ар дайым чалып турган кызыңызбы бул? Канча болду көрбөгөнүңүзгө? 1 жыл. Yani 6 ay oldu. Көп жыл болдубу? Бирок телефондо азыр эми өнүккөн заманда байланышып турат, тез кабар алып турабы? Мына ушул сюрпризди уюштургандардын топ башында туратмы ушул кызыңыз? Кана бир кучактап, бир жыттап коебуз. Кол чаап турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу катышуучулар, келет деп ойлодуңуз беле, ойлодуңуз беле? Качан Kevet iken de oynadım. эми болду келбейт деп ойлодуңуз беле? Мынакей жаныңызда турат. Сюрприз жактуу ата? Oy, güzel yaktın ya. Жүдө жактуу. Мына коргол келген жоксуздар, мына бир жакшы каалоо тилек менен анан өзүңүздүн подаркаларыңызды тапшырсаңыз болот. Атайым мен сизге тилерим. Кудайым ушу дүйнө турганча туруң, ушу биздин бактыбызга бар болуң. Оорубаң, сыркабаң, биздин төрүбүздө аксакалыбыз болуп жүрө бериң, балдарыңыздын жакшылыгын көрүң, небере чөбөрөлөрүңүздүн жакшылыктарын көрүң. Туугандуулуктар баардыгы сиздерге дагы жакшылыктарды каалаймын. Толкунданчы. Сагындыңызбы атабызды? Ооба, сагындым. Ошо кичине белегим бар деп берип коеюн. Кол чаап турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Иркутск шаарынан жап жаңы куртка алып келиптир мынакей. Азыр сезонда мына ушуну чечпей кийесизби аба? Ушу куртканы чечпей кийесизби? Çeçip atkanım şu özüne çeçip. Чечип атканда ушунубу? Мына анда жаңысы кол чаап турабыз, кабылдап коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул эми балдардын, кыздардын атасына болгон сыйынын көрүнүшү, баарыңыздарга сабак болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы эмнени каалайбыз атабызга бир жакшы бир мисалы атабыз кантип чоңойтты, мына эми азыр бир туугандар катар тизип турасыздар, азыр гүл эжебизден кийин сөз берилет. Мына сизди эми кепке тарткандан кийин атабыз басып өткөн жолду сиздерден жакшы билген адам жок да, айтып берсеңиз. Менин атам эң жакшы адамчы. Мен атамдай эч кандай адам таппайм да. Бул менин байлыгым. Бул менин атам жөнөкөй эле водитель болуп иштеген. Ошону менен бизди бакты, чоңойту, жогорку окуу жайларын бүтүрдү, үйлөдү, жайлады. Bardığımız Кем кыл, эч адамдардан кем кылбай чоңойту. Атабыздын кайсы мүнөзү сизде бар? Билбедим. Жөнөкөйлүктөрү. Жөнөкөйлүгү.
Ата, мына ушул учурду балдар кыздарыңыз ушу эч качан эсибизден чыкпасын деп архив кылып сактап коелу деген максаттары мына секундтарда ишке ашып атат да ата. Мына азыр бардык балдарыңыз сизге ырасыздыктан башка бир айта турган кеби жок да, чынын айткандачы. Буга чейин дагы кантип сүйүнтүштү эле, өзгөчө эсте калган учурлардан. Hep şular görüyor sayın öyle suyunamayız. Азамат Колчаков абдан сонун жооп. Ар бирин көргөн сайын сүйүнөсүз, туурабы? Мына азыр эми урматтуу көрүүчүлөр, Гулежебиз атайын Иркутск шаарынан учуп келип, атамдын ушул кече туулган күнү экен. Эжебиздин туулган күнүнөн да кол чаап коңуздар куттуктап коелу. Ушул туулган күнүн сиздин ушул ажы тоюңузга бириктирем деген ой максат болгон экен да, бирок бир күн гана кечигип, бир күн гана разница болуп калды да. Ошентсе дагы сизге дагы узун өмүр чындап солук каалайбыз. Ар дайым ушундай бактылуу кыздардан болуп жүрүңүздөр. Себептен сиз эң байсыз, сиздер эң байсыздар, атаңыздар жаныңызда. Kesinlikle sözümü alıp koydum. Kesinlikle ben uyaktan geldim. Tündürüsü saat kaçıydı? 1:30. Ben sonunda Tuğlan gününü zonda kılıp görsem babada Yalasov'a yönetmedi. Tuğlan günün ben geldim kızım. Ошо Голосовой дугузуп коюңчу. Ошо Голосовой дугузуп коюңчу, бир угайлы атанын Голосовой туурабы? Бул абдан мындай бир кымбат үндөрдөн да, мисалы мына карабайсызбы? Кече жазгам дейт, туурабы? Телефон албай калган дейт. Демек, Гулежебиз ал убакта асманда болгон окшойт да, же самолетто болгон, же бир башка жерде болгон да, ошон үчүн албай калган да. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мынакей атабыздын мынакей Таппай калдым аз көрөйүнчү. кызына жазган СМС'тердин бири. Assalamu alaikum. Kemal Hanım kardeşim çıksın. Solukların yaşını, Tuğla günü bilen. Tınçırsan, baldarın yaşını, Карабайсыздарбы? vakıtın bardığı. Den solukların. Ben geldim, bana ağzı үйге geldim kızım. Yaxşımım, den soluğum yaxşı. Xan, ibadatlar koldan gelince kılıp geldim. Nerek bakma. Кол чаап коюңуздар, мынакей карабайсыздарбы? Атабызына кече эстеп, кече бир ушундай бир аудио кат жаздым эле дейт. Анан азыр эми урматтуу катышуучулар, бир тууган өзүнүн эң жакын баягы кыздар балдары болсо кеп баштайлы. Ата, эми мынакей сизди урматтап сыйлап турган кыздарыбызга сөз берейин а. Кандай дейсиз? Ушу сиз муюп, туюп гана угуп бериңиз, ушунчалык бир жашарып, жана 40тагы жашты бергем сизге. Азыр булар сүйлөгөндөн кийин 18 жашка айланасыз каласыз ата. Чынын айткандачы, гана сиз кимис болосуз, өзүңүз тажып баштап бериңиз. Эң улуу кызы, эң сулуу кызы мен болом деп коюң. Мен атам, мен баймын, атам менин сөөнөр тоом, менин байлыгым, менин кандай десем бүт өмүрүмдүн магызы десем болот. Апам болгондо кошо көрмөгүлөй. Апам жок эми ушинтип өзү жалгыз барып келди. Аллага бейсеп шүгүрлөр болсун. Ар дайым биздин ушу жакшылыктарыңыздар жүрө берсин. Дүйнө тургуча турсун. Кол чаап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Анан айткандай дагы бир аманатты сиздерге айтып коеюн. Сиздерге айтпай дебей эле. Ата, байбичеңиздин аты коюлган Сардал деген бала бакчага барып келдик. Бардык, тааныштык, балдар менен сүйлөштүк, мугалимдер менен сүйлөшүп, кызыңыздан ушул жерде комментарийлерди алып, энебиз жөнүндө маалыматтаган алып бул жака келгенбиз да. Улантабыз. Рахмат. Апам аты дагы эч качан өчпөсүн, ушинтип эле элдин оозунда ичи болгондо, элдин оозунда жүргөн болсун. Менин апам элден башкача эне эле. Эми өмүрү кыска экен, жакшынын өмүрү. Ошо илгери үмүттөр бар белем, бурда ушундай бир бала бакча салсаңар, бир жакшы балдарды тарбияласаңар деп, Ооба, мен ошо бала бакча салсам, мен энем мени кантип чоңойткон болсо, ошентип чоңойтсун деп мен апамдын атыны ошо мен бала бакчама койдум. Ошо бала бакчага башчы болуп дагы азыркы күндө кызмат кылып аткан чактарыңыз, атабызды куттуктайбыз. Кана урматтуу катышуучулар, кол чаап турабыз. Ар бир көз ирмеңге кол чаап турабыз. Шатырашатпан, кол чабайлы мындай. Бесплатныйга кол чабабыз деген. Кана белек бешкектериңизди дагы тапшырып берсеңиз болот. Тапшырып бүттүңүздөрбү? Урматтуу көрүүчүлөр, биз бир аз кечигип калдык, себептенгенде энебиздин аты коюлган бала бакчага бардык. Анан бир аз баягы кармалып калдык. Андан кечирим сурайбыз. Бирок балдар кыздары жанында турсун деп суранганбыз. Келиңиздер, кана кийинки сөз сүйлөшүүлөр. Анамды тартып тура берейин. Анамды эң биздин ишеничтүү. Кана. Келиңиз, эне келиңиз. Бул жака келиңизчи, атабыздын жанына келиңизчи бул жака. Өзүңүздү тааныштырып сүйлөй бериңиз, эне.
Siz kimisi olosuz? Мен жүз туған қарындаш. Bir tuğan karındaş olosuz. Aha. Құдайға шүкір, ең ақсақалымыз әкем. Алты ұл, екі қыз едік, біреусі екеуі өтіп кеттік. Сол бізге есебім болсын. Kol çabıp durabız. Beşlerin bersin ötkönдөrdün. Alim hazırlıklarga kol çapkandan başka ne isteyet? Kol çabız kana, kol çabız. Ötkönдөrdün beşlerin bersin ha, Kur'an okup durabız kuda kalasaçı. Бұл әкем емес ата біз үшін біздің төрімізде жүрсін дайым. Аллаға мың мәрте шүкір қыламыз өзі барып келгеніне. Omin ömürler uzun bolsun ha, köp yaşasın. Toylardın görkü olup dursun. Bu avabız generalda turabı. Mına sizlerдің generalыңızlarda turabı. Azamatsızlar. Kana kiyinki söz. Жақын gelip söyleyeli, бұл жақ avabыздың жанына gelip ula-bulam gezekleşip söyley bereli. Siz özünüz tanıştırıp başlarыңыз. Бүгін ушундай баардыгы адамдар Кудайдан тилек кылып баратты. Ошол насип кылган экен умра тойдо меймандар отурат, куш келипсиздер бардыңыздар. Эми мен эмне деп сөзүмдү баштаймын. Эң бийик жер атамдын желкеси, эң жылуу жер апамдын кучагы деген сөз бар да. Kol çabıp koyuz. Karabайсыздар, мына сөздү караңыздар, сөздү. Ошо бизди атам ошо эч кимге эме кылбай, эч нерседен кем кылбай, ошо пешене тери менен чындык баягы адал эмгек менен бизди баккан да. Анан апам бул эми мындай мээримдүү өтө мындай мактасам бир сөз көп болот да. Апа деген бул ошондой бир жан болот экен. Эми азыр арабызда жок. Жаткан жери жайлуу болсун. Ошо өзүрүн көрөрдөк өмүр менен кош айтты. Ошо жактан көрсүн. Ошо жактан Кудай өзүнүн мээримин алган болсун. Амин, 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 амин. Анан ошо бир туугандарыма бардыгына үй бүлөсүнө бакубат жашоо, бекемден соолук, тууган уруктардын бардыгына тынчтык, амандык каалайм. Siz kaçıncı kız oluz? Мен үчүнчү кызым. Üçüncü kız olasa, urmatlı görüşler, üçüncü kızının sözüne ortaktaş kıldık. Көйнөк алып келиптир, кол чаап турабыз, ушундай сарпай тапшыруу аземинде чогуу жүрүп жаткандыгына байланыштуу урматтуу көрүүчүлөр, биз аны дагы чагылдырып жатабыз. Ушул сарпайыңыз күзгө жетип жыртылсын, өзүңүз 100дөн ашып кеттиңиз ата. Кудай кааласа, 100 жылдык тоюңузга да келем, ушинтип бакылдапчы Кудай кааласа. Кана кийинки эже келиңиз, бул жерге келиңизчи. Дагы бир туугандардын эң кичинекейи, эң эркеси сиз болосуз ба? Атабыздын пенсиясын алуучу деп коюң. Тамаша. Кана? Бир туугандарым жакшы каалоо тилек айтып кетти, ошолорго кошулам. Бир туугандарым аман болсун. Атам ажыга барып келди. Атам жүзгө чыксын, биздин пешенебизге ар дайым бар болсун. Ушундай жүрө берели. Ушул келген конокторго дагы чоң рахмат. Бардыгыбыз ден соолукта, ушундай жакшылыктын үстүндө, дасторкон үстүндө жүрө берели. Амин, айткансыздар келсин гана кучакташып, өбүшүп, кол чаап коебуз. Кийин ушундай учурларда кол чаап турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кана кийинки келиңиздер. Атам укасы мына жерде отурат. Ошол жак барайынан да. Ажаба келиңиз, мына аксакалдын атабыздын бир тууган иниси, мынакей. Ооба, биз атабыздын ажы тоюна келип, мына ушул сый урматка бөлөнгөн атабыздын бир образын тартып атабыз да, мына кыздар балдары сюрприз кылып, атабыздын элеси өмүр бою эсибизде калсын деген максаттачы. Сиздин жакшы каалоо тилегиңиз. Endi yaxshilik halol tileklerim bir ata bir eneden 6 oğul bir kız elek. Oşol ötüp ketken ata ene baladan dağın bir tuğan kımbat eken. Bir tuğandı tavuş kıyın, balanın tavuş arvaq tapsa bulat. Ana ötüp ketken ata-enelerimizden arvağını sıylap, endi mынан buyaka ata-enelerin arkasından baruuçu bolup kaldık. Oşon üçün baskan kadamlarımızga Allah Taala jakşılık versin. Yaşagan yaşoobuzga jakşılık versin. Salamatçılığımızды bekem kılsın. Ömrümüzdü berekeli kılıp, baktı rızklarımızı bilen martabelerdilik kılıp, ıntımakçılık versin. Samı en bir kerekli nerse. Biz şu ötken ata-enelerimizden hurmatı da iki adamın kanıdan yaralıp karama karşı bolup ötüşlüğümüzdü kalabayım ben. Oşol ötüp ketken ata-enelerimizdi sıylap her biri oşolordu
birovga bir jaman söz süйлöşten aldın, oşalarda istep turup süylöböy turgan sözdü süylöböy koyuş gerek. Süylöy turgan sözdü süylöp, jakşı şoların arkasından barıuçu, şoların arkasında jakşı sözdörді kaldırıuçu baldardan bolup, jakşı jaşap ötüşlüğünüzdü kaladım. Kol çap koyuңuzдар abдан соны. Бир туган иниңиз болса, ана бир кучакташып коюңуздарчы бул дейт. Эстен кеткиз элестер болуп калат да кол чаап турабыз буну. Карап турбайбыз, кол чаап турабыз. Бардыгыбыз тең. Рахмат аба, чоң рахмат. Сиз да ушундай тойлорду кылыңыз. Ушундай учурлар сизден дагы болсун да Кудай кааласачы. Барып келип коюптум. Сиз агабыздан мурда. Барып Барып келди. Ажылыгыңыз кут болсун ага, Кудай кааласа. Ушинтип бизге окшогондорго, жаштарга насааттарыңыздарды айтып жүрөңүздөр. Кана кийинки сөз, келиңиз бул жака келиңизчи. Сиз канчанчы баласы болосуз? Ой, небереси болса, бу киши баккан. Конфеттерин жедиңиз аябай. Анча-мынча таягында жеп калдыңыз анча-мынча. Бирок кем болбодуңуз, туурабы? Атабызды мактайбыз бүгүн, жарылганча мактайбыз да, бир сизден бир жакшы сөз болсун. Assalomu alaykum jamoat. Qanday desam, baribizga Alloh razı olsun. Birinchidan, ikkinchidan baribizga umr nasib qilsin, haj nasib qilsin baribizga. Endi ne deyim? Qanday desam, men atama razımın. Qo'shol. Razı olsun. Атабыздын дуасын алып, агарып көгөлөрүңүздөр, туурабы? Мына ушундай учурлар бумеранг жашоо сизге дагы кайтсын деген бир жакшы тилектерди кылабыз. Ана бир кучактап, өп, жыттап коебуз, кол чаап турабыз, калгандарыбыз болсо урматтуу көрүштөр. Небереси жашынакай сөзүн тартуулады. Кийинки сөз. Келиңиз эже, бул жака келип алыңыз. Бул жака келип алсаңыз, атабыздын жанында туруп сүйлөөнү адатка айландырайлы. Өзүңүз тааныштырып баштай бериңиз эже. Мен ушул тагамдын жээни аялымдын сиңдиси болом. Баардык экөө тең жакындарым. Бүгүн ушундай Аллах ушундай бизге ушундай жакшы күндү насип кылыптыр. Аллахыма чексиз шүгүр кылайлык. Мана тагам эсен аман Аллахтын үйгө барып келип ушинтип жүз көрүшүп турганыбызга Аллахка чексиз шүгүрлөр кылайлык. Тагамдын өмүрү узун болсун, ден соолугу таза болсун, бизге баш көз болуп жүрө берсин. Кылган ибадаттарын Аллахтын даргөйдө кабыл кыл, дагы чоң ажга жөнөтөлүк, дагы умраларга жөнөтөлүк. Биздин аксакалыбыз болуп, Аллахым насип этсин сизге дагы чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Номин айтканыңыздар келсин, а? Кийинки сөз. Келиңиздер. Мынакей. Урматтуу көрүштөр, мына неберелерди бир укмуш сөз сүйлөйт да, мисалы, сиз ошондо чоң атаңыз болуп калабы? Таятаңыз болот. Сиздин таятаңыз кандай адам? Şu kız beni bakıp hazır çıkınca şu karab umraga sertifikat alıp geliyor. Умрага сертификат алып берген кыз. Кол чаап коебуз, ушу небересине Азамат. Бул бумеранг жашоо сөзсүз кайтат эртең сизгечи. Азамат, кана мактайбыз, кана сиздин таятаңыз кандай адам? Мен айтам эң жакшы адам, эң заботливый, добрый адам. Азаматсыз. Кудайым мага ушундай тайта бергенге ыраазымын. Кол чаап турабыз, бул жакшылыктын көз жашы, кубанычтын көз жашы деп коет турабы? Дагы эмне каалайбыз атабызга? Айтам өмүрү узун болсун, ден соолугу чын болсун. Ар дайым биздин бактыбызга ушундай жашап жакшынакай болуп жүрө берсин. Жакшынакай болуп жүрө берсин, эң башкысы турабы, оорубай, сыркабай дегендей. К сожалению, тайнем эртерээк, Аллахым эртерээк алып кетип калды. Тайнемде болгондо көзү жакшы болуп эле. Бейшин берсин, Куран окуп турабыз дегендей. Азамат. Кана, аба, небереңизди бир өп жыттап кана бир кутутоосун кабылдап коюңузчу кана. Кол чаап турабыз да калгандарыбыз, урматтуу көрүштөр. Азаматсыздар. Азамат, бактылуу болуңуз сиз дагычы. Ана кийинки сөз, урматтуу көрүштөр. Улам кас катар тизилип алып туруп келатышкан конокторду көрүп атабыз. Сиз кимиз болосуз? Yerim olan. Geliniz bu jaka, geliniz. Bul tarihi tasma, aga. Süylöp koyuңуз, учурда пайдаланып. Sözge çok elemin. Ana bir görüntü hareket kılıp. Neyim ben şu tağam. Cüzge girsin, cüzdeyem şu umradan şunu kütüp alaylı. Şu toyu da şunday kılaylı. Azamат. Бар экенсиз го. Ниетим Токотор жерин айтат экенсиз да. Абдан салмактуу сүйлөп экенсиз. Кол чаап коебуз, урматтуу көрүштөр. Азаматсыздар. Ana kийинки сөз сүйлөшүлөр. Kalovçular. Каалоо тилек айтуучулар барбы? Şakir tağam. Каалоо тилек айтуучулар кана. Сиз кимсиз болот эже?
Мен Айшатан болот. Эң улуу кызынын мына умрага жөнөткөн Көкүлдүн Айшенеси боломун. Ушул эң биринчиден Айшатам өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Эми албетте Айшенем экөө чогуу карып чогуу арыган жакшы болчу. Эми Аллахтын буйругу, биз Аллахтын буйругуга эч каршы чыга албайбыз. Каршы чыга албайбыз. Айшатам өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун Айшата. Балдарыңыздын төрүндө ушинтип балпайган чоң ата, таята болуп жүрө бериңиз. Эч качан оорубаңыз, аарыбаңыз. Анан дагы эң биринчи айтарым, ушул досума аябай ыраазымын, молодец. Мен азыр айткан сайын эле ыйлайм. Ушинтип Айшатам умрага жөнөтүп, ушинтип элге той берип, баш берип, азыр анча мынча сандай кыла албайт. Сиз кылып атасызбы бар? Мына вот кызы да, эми кызы экөө. Кана бул жака келиңиздерчи, мынакей урматтуу көрүштөр. Мынакей бир туугандар мына ушул тойду дагы, атабызды ажыга алып баргандар дагы, анан анысы дагы, андан сырткары дагы мына ушул небереси сертификат бериптир умрага. Азаматсыз, азаматсыз. Мына ушул кызга жакшы бата берип коелу ушул көкүшүмө. Атасынын тайтасына сертификат. Таятасы секунд сайын бата берет да, турабы? Секунд сайын. Ушул келген конокторго баарыга рахмат. Ушул досумдун өмүрү узун болсун. Досум дагы ушундай кыздарыдан, балдарынан жакшылык көрсүн. Ушинтип кыздары, балдар ушу умрага, чоң ажыга бара турган жакшы инсандардан болуп чыксын. Ушу Айшта дагы сиз жүзгө чыгың Айшта. Кудай буйрса кийиңизди чогуу барайлы. Чогуу барайлы деген ниеттер ишке ашсына Кудай кааласа, турабы? Ата. Ооба да. Барып келели, бизге жол көрсөтүп барып келесиң. Себеп дегенде профессионал болуп калды да, атабыз аякка барып яка жүр депчи. Опытный болуп. Досума ыраазычылык билдирем. Ушу узун болсун, ушу досумдун кызы дагы Кудайым бактылуу, ыймандуу, инсаптуу кыздардан жакшы жигиттер насип кылсын ушу менин кызыма. Ооба да, эжебиз деле тилек кылып атат ошентип турабы, жакшы күйөө балдар насип кылсын деп турабы. Ая шукам бар, ал дагы кичине жардам кылыптыр. Амирдин дагы өмүрү узун болсун, козу ушул атасыга келип, атасынын кырсындан жакшы болот эле. Сени күтөбүз кийингиси да Амир. Азыр эми Амир мырза, эми Россиядагылардын баардыгы баягы жумуштан Европадабы. Ошо балаңыздагы абдан чоң салам жолдоду да. Мына ушул иш-чаранын уюштуруучуларынын топ башында ал дагы балаңызчы. Абдан сонун сөздөрүн айтмакмын дейт. Эгер мисалы Кудай буйрса бир күн келет, барып колун кармап, атамын жытын жыттап дейт. Ушундай кучактап калуу тилек айтам дейт Кудай кааласа. Амин деп турайлы. Молодец чаман, Россиядан жетип келгениңе аябай кубанычтамын. Сени көрүп эле өзүмчө толкунданып ыйлап атам. Кызы келгениге мен аябай кубандым да. Урматтуу көрүүчүлөр, амин деп коелу. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей негизи иш-чара жыйынтыкталып калды окшойт да. Абабыздагы коноктор менен алектенип, бир аз коурашып алсын деген шартты түзүп берели. Ага чейин келиңиздер, бул жакка келсеңиздер, бир туугандары келсеңиздер. Ата, бул эми тойда, бул той, бул ушундай тойлордун буга чейин бир тоон өткөздүңүз да турабы? Анан балдар, кыздарыңыздын бир өтүнүчү бар да. Биз атабыз үчүн бүт нерсеге даярбыз дейт да. Бирок атабыздын ырын уккубуз келет дейт да, ырынчы. Бир куплет бул шопур болуп көп жүргөн дейт да. О, тоорлап жүргөндө deyт, мисалы үчүн ая ырларды ырдаган дейт да. Ошого көрбөгөн жери калбаган дейт. Ошондон бир эки сап калса деле мейли болот. Эки строчка болсо да бир ырдап коюңчу да. Ушул эстелик болуп калсын. Өзү билбейт адам. Бир күн жолугалы деген бар экен атаң. Ана эми кыздарыңыздын суранычы бир эстелик болуп калсын дейт да. Бул эми той да бул. Курсанчылык. Менин ырым эле шулар эсен болуп, балдары менен күнү бою жайнап, бара жүрсө мен ошо курсанмын. Ырым да ушул, бийим да ушул. Бул ыр эч кимде жок ата, чынак. Эксклюзив болду, бирок кол чаап койбосо абдан сонун ыр болду. Азаматында. Ооба. Эми ата, мынаны караңыз, мына кашыңыздачы абдан эң жакын сиздин кан жарыңыздан жаралган балдар кыздар турат да. Сиз бактылуусуз. Сизден өткөн бай адам жок, булардан өткөн бай адам жок дейт мисалы үчүнчү. Эми атабыз ырдабайт экен. Кыздарым ырдап койбойсуздарбы? Кандай дейсиздер эми? Ушунча тургандан кийин эми турабы? Атабызды бир сүйүнтүп койбойлубу? Кандай дейсиздер? Ошо менен анан батасын алып жыйынтыктайбыз. Кана. Ким? Тең эне келе бериңиз. Сөз сүйлөгөнчө келе бериңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай коноктордун улам келип кетүүсүнө байланыштуу бир жакындарына сөз алып коюуну туура көрдүк. Себеп дегенде эне, бери кайрылсаңыз, эне атабыздын ажы тоюна карата бир эки ооз куттуктоо айтып коюңуз. Сураныч. Же ырда бересиз сразу эле. Майлы, куттуктоо сөз сүйлөп коюңуз. Заманыбыз тынч болсун. Көп умраларга бара берсин, өмүрү узун болсун. Мана
Ne diyeyim ben? Akabız olur, akabızda. Bizden borganbız acıga, keçek acıda. Ажыңыздар құт болсын. Ажыңыздар құт болсын. Туған олысызда ең жақын. Аяш kızımın atası. Бәрі жақынсыздар да. Қана оймина. Аман есен болыңыздар. Эми негізінен бұл жерде негізгі мақсат Гүлеже жақын туғандарынан ғана маек алу болған. Анан азырында жоро жолдоштордун баары сүйлөштү. Бир туугандары сүйлөштү. Аба сиз кимсиз болосуз? Келбейсизби аба? Мына калпакты чек-чекти кийип жарата бер отурганына караганда. Уял чагырактардын баары ушул передачада жылдыз ачылат, жылдызычы. Аба кана. Assalamu alaikum barыңыздарга. Бул экөөбүз бир туугандын балдары болобуз. Эң жакын турбайсыздар го. Эң жакыныбызданбыз. Бул менин можно сказать, ата деп койсом болот. Азыр атамдар уруулчулук картат, мен атам өтүп кеткен. Той топаксам да ушун чакырамакса. Ата ордун ата. Ата ордун ата ака. Менин атамдын эң али жакын, жакшы көргөн, эң кичине Кенжеси. болот. Ана колун кармап өп чыттап коебуз. Ажыга келгендерди жуксун кыла эле турабы? Кичине жыттай берип. Арыш атканда жыттай. Ооба да. Ошо жыттаганга жеткизсе. Жыттаганга жеткизсин. Биздин аксакал болуп жүрө берсин арабызда. Азамат, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей туугандардын баардыгынан жакшынакай маектерди алып бүттүк. Сарпайларыңыздар барбы? Сарпайларды анан тапшыра бересиздер, Эми ыр барбы, жокпу? Атабыздын кызыбызда ыр. Мейли, ырыңыздар ушу жанагы сүйлөгөн сөзүңүздөр, Аба, эми бир жакшы бир дуа бериңиз, Коноктор дагы жакшынакай болуп сиз менен баарлашсын, сүйлөшсүн дегендей, кан жаныңыздан жаралган балдарга биринчи кезекте, анан кийин Кыргызстан элине, анан артып калса мага да берип койсоңуз, мен акырын кетип калам, сиздин дуаңызды алып алып турчу ата. Кана оймин. Ата келиңиз бул жака. Ака бияка. Акаккина. Ака бияка. Ne degende geleversin. Canını maqtandığını kence balasının emesi. Uşul bunun bende şunçalık hurmatlap kelgen bir tuğandarıma, jakındarıma, konuş kolon, tuğan uruklardın bardığına rahmat. Şunçalık izat hurmat menen kelip, şu sıylap beni kılvatkandarga rahmat, razımın men bir şularda dağı bardığımızga şul Allah Teala nasip kılgan bolsun şol umra saparı, acı saparı her daim şularga nasip kılgan bolsun. Şu yesen aman yaxşı tinçaman şulara yaxşı barıp gelsin. Anan özüne olsa her daim işine ervaç, den soluğun için bolsun. Tapkanın bana şakamaya özüne buyursun. Sen tapkanın şol acıya vargın sen dağı yaxşılıkka buyursun da endi tapkanın. Жакшыларга кызмат кылып жүрөбүз. Мен айткансаңыз, урматтуу көрүүчүлөр, ата атыңызды өзүңүз айтып коюңчу мен. Менин атым Касымбек. Касымбек атабыздын ажы тою иш чарасына биз ортоктош кылдык. Сиздерди эгерде мисалы үчүн туулган күнү бир башка бир жерде өткөзгөндө анда кыйнап отуруп ырдатмакпыз да. Эми азыр бул ажы тойдун негизги образы мына ушундай болот да. Эми бул орусча айтканда бир аз серьезныйраак тойлордон болот. Бирок ошентсе дагы бул эң бактылуу учур ата турабы? Мына азыр балдарыңыз, кыздарыңызды алыстан бери келип куттукташып, мынакей тууган уруктарыңыз бардыгы мындай ороп чулгап турат да сиздичи. Азыр сиз бактылуусуз. Жана айттым эле 18 жашка айланасыз депчи. Караңчы, бырышыңыз кетип калды, караңчы. 18 жашка айландыңыз, калдыңыз. Эртең менен ичиңиз жок болуп кетет эми чынын айткандачы. 18 жаш болуп каласыз. Бактылуу болуңуз ата. Кийинки мына ушу жакшылыктарга Кудай калса мен да ушу буйрусун, сизди дагы бир куттуктаганга Кудайым жеткизсин. Өмүрүңүз узун болсун. Бар болуңуздар. Мина, тынч болуңуздар. Жакшы туруңуздар. Тойду улан тойлоруңуздар. Тойлор кут болсун. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, Гүл эжебиздин ушундай бир сюрпризи ишке ашты. Мынакей Россияда жүргөн бардык мына кыргыздар деле ушинтип Гүл эже сыяктуу ата энесин куттукташкан, куттукташып бере келатышат, куттукташат дагы алдыдагы күндөрү дегендей турабы? Ушул себептен пайдаланып мен Иркутск шаарындагы тааныштарыма да салам жолдоймун. Укама, иниме менден кийин ошол Москва жергесинде бир ушу документ байланыштуу келе албай калды. Ошого дагы салам жолдойм. Биз сени жакшы көрөбүз, Амир. Ошол берейин дагы. Сага дагы ыраазымын. Ошол эл журттун ушу жакшылыгын үстөп ушинтип кызмат кылып жүрө берүүгө. Болуп. Дагы бир жолу туулгаңыз менен бактылуу болуңуз, сиз дагы аман эсен жүрүңүздөр, а?
баланын кадыры